رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن لله لله يا فؤاد بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Qadırlı musulman bir tuğanдар, bugün mına Batken oblası Qadamjay rayonuna qaraştуу Abu Hanifa İslam medresesinde özgöçe bir жаңылык, özgöçe bir quvanyç bolup turat. Özüңүздөр көп bolup turganday, bizdin sыйлуу, qadırlı, ыймандуу, берешен, жомарт musulman bir tuğandarыбыз tarabынан tagыраак айтканда жанар таксырыбыздын жана ошондой эле Борбор калабыз Бишкекте Дордойдо соода менен алектенген жана башка тармактарда эмгектенген биздин мусулман бир туугандарыбыз Кудайдын куттуу Куранын жаттагандар, Аллахтын дини, ислам динине амал кылып жашагандар жана дин таркатуучу пайгамбарыбыздын мураскерлери чыга турган медресени аздектеп, ардактап, сыйлап, мынандай бир кажеттин бүтүрүүчү бир медресенин кажетін бүтүрүп турушат. Биз медресе жамааты, устаздар жана талип илимдер тарабынан сиздерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Терең рахматыбызды айтабыз. Дайым үйүңүздөрдө кубаныч арыбасын, дайыма жүргөн жолуңуздар шыдыр болуп, дайым ар таңда, ар кечте Аллахтын өзү колдогон болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Амин. Жараткан Аллахым ушул биздин медресебизди сыйлап, урматтап, мына ушундай бир ихсан, хайрият, жакшылык иш кылып жаткан мусулман бир туугандарыбыздан өзүң ыраазы болгун. Алардын эң болуп өткөндөрүнү өз мээримиңе алып, бейишиңден төрүнөн орун бергин. Жана Аллахым, бу дүйнөдө алардын кандай гана кажети болсо өзүң чечкиниң. Алар арасынан я Рабби, уулсуздарына уул бергин, кызсыздарына кыз бергин, кажетин өзүң чечкин, оорусуна шифа бергин, дүйнөсүнө береке бергин. Алар дайым иншаалла үй бүлөсү менен бактылуу өмүр кечирип, акырет күнү жүздөрүн жарык кылгын. Жараткан Аллахым, уулдарынан урмат көрүп, кыздарынан кызмат көрүп жүрүштү өзүң насип эткин. Аллахым, дайыма бул мусулман бир туугандарыбызга биздин каалообуз Аллахтын динине амал кылып, пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ээрчип, өзүң Аллахым ыраазы боло турган татыктуу өмүр сүрүүнү насип эткин. Келечекте бул мусулман бир туугандарыбыз чачылганды жыйнай турган, üzülgöndü ulay turgan, uruşkandı elleştire turgan, takva musulmandan boluştu Allah'ım özün nasip etkin. Allah'ım bugün bu medresege bir ihsan berip, özüңdün razılığını gözдөp izdeşken eken. İnşallah bundan keyin Peygamberimiz törölgön Mekke'de, jana Peygamber ömür sürgön, ömür ötkön Medine'de barıp, Kabe'ga hizmet kılıştı Allah'ım özün nasip etkin. Allah.